Çıkıp ketleşi kollardan gidet ko. Söyleşküleci Nazarbayev menen. Putin menen söyleşküleci. Sizler men söyleşin. Men çıkayın. Sizler namustan mısınlar, men namustanayım. Парламенттеги жаңы эреже. Ант берген депутаттар спикер менен муштумдарын тийгизишти. Бүгүн 14 майда жогорку кеңеште жаңы депутат болуп келген Шаршембек Абдикеримов жана Жаныбек Жоробаев ант беришти. Ант берүүдөн соң алар парламент төрагасы Дастанбек Жумабеков жана вице-спикер Мирлан Бакировго кол алышкандын ордуна муштумдарын тийгизишти. Мындай эреже коронавирус пандемиясынын шартына байланыштуу чыгарылган. Эскерте кетсек, Абдикеримов менен Жоробаев Кыргызстан фракциясынын депутаттары Алмазбек Эргешов жана Жаныбек Исаевдин ордуна келишти. Булак элдик медиа. Гүлзат Мамытбек ыйлап кыргыз бийлигинен жардам сурады. Өзүн кыргыздын деми деп атап келген Гүлзат Мамытбек ыйлап кыргыз бийлигине кайрылуу жасады. Анда ал пандемияга байланыштуу Орусиядан Кыргызстанга келе албай жаткан мигранттар тууралуу айткан. Мага күндө мигранттар кайрылышууда, бирок аларга жардам бере албай жатамын. Аскар Салымбеков, Темир Сарыев, Жанар Акаевдер кандайсыңар? Мен эми аларга эмне деп жооп берем деген. Булак элдик медиа. Лейлекте тажикстандыктар алып салган кыргыз айылынын стеласы калыбына келтирилди. Лейлек районунун Кулунду айылындагы темир стеланы тажик тарап алып салган. Бул тууралуу бүгүн 13 майда жогорку кеңештин депутаты Таабалды Тылаев өкмөттүн отчету каралып жатканда билдирди. Маалыматты аймактык кабарчы тактады. 11 май күнү түнкү саат 2:00 чамасында Кыргызстандын чегарачылары Кулунду айылын аралап чегараны көзөмөлдөп жатышканда стела өз ордунда турган. Бирок таңга маал стела Тажикстандын жарандары тарабынан алынган. Лейлек районунун акими Кыргызстандын чегара кызматынын жана укук коргоо органдарынын өкүлдөрү бул маселе боюнча тажик тараптын тиешелүү жетекчилери менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүшкөн. Бирок тажик тарап стеланы алганын таанышкан. Учурда Кулунду айылы деп жазылган стела бетондолуп ордуна коюлду. Булак турмуш KG. Жапжаш кыздай акшылык 70 жаштагы дизайнер аялдын сүрөттөрү таң калтырды. Бир нече күн мурун дизайнер аялсынын кетирбеген дене боюн өзүнүн Instagram баракчасынан көрсөтүп, интернет колдонуучуларды уудуу кылды. Үлпөт көнөктөрдү тиккен акшылык 70 жаштагы Вера Вонг социалдык тармактарга сүрөттөрүн жүктөп, аларды окурмандары менен эски News басылмасы бөлүштү. Вонгтун келишимдүү дене бою, сеңселген чачы менен айрым жашыраак кыз келиндерди мактана албайт. Кээ бир сүрөттөрдө ал спорттук кийим кийип, идеалдуу прессин көрсөткөн. Бул сүрөттөрдү карап туруп, көпчүлүк андагы аял быйыл 71 жашка чыкканына ишенген жок. 70 жашта экениңизге ишене албай турам. Эң көп дегенде 30 жашта деп ойлогом, деп жазды колдонуучулардын бири. Айрымдар маалыматты текшерүү үчүн дароо Википедияга кирип көрүшкөн. Сиз 1949-жылы туулдуңуз беле? Көргөн көзүмө ишене албай турам, деп жазды дагы бир колдонуучу. Мода индустриясында моделер үлпөт көнөктөрүн тиккен дизайнер катары белгилүү жылдыздар арасында өтө кадыр барктуу. Булак Спутник KG. 50 километр аралыкта кайсы жерде экенин билсе болот. Манас районунда жылкыларга чиптер тагылып жатат. Манас районундагы жылкыларды чиптештирүү иштери жүрүп жатат. Бул тууралуу райондук ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук инспекциясынын башкармалыгынын жетекчиси Марат Туралиев билдирди. Карамал боюнча жыл сайын сарык сыяктуу тейлориоз деген оору чыгат. Ал кенелер аркылуу жугат. Ошого карата дарылар берилет. Учурда малдын ден соолугу үчүн күрөшүп жатабыз. Карасан ылаңын алдын алып, ага карата эмдөө жүрүп жатат. Ал эми жаңы туулган музоолорго идентификация болуп турат. Жылкыларга чиптерди мойнуна салабыз. Асыл тукум чарбаларды жылкыларга салдык. Мына мал кимге таандык, кайсы убакта салынган жана башка бардык маалыматты билсек болот. Буйрук асыл тукум малдарга салууга гана берилген. Кийин массалык түрдө салынат. Чипти алгач өзүнүн сала турган аппараттары менен жарактуу экендигин же номерин текшерип алабыз. Мойнун этине салып, кайрадан бир сыйра текшерип коебуз. Айрымдар чип коюлган жылкы 50 километр аралыкта кайсы жерде оттоп жүргөнүн билсек болот деп айтып жатышат. Мындан мал сеники же меники деп кайчылаш пикир дагы болбойт. Жакынкы жайыттарда мал кетип бүткөн. Эмдөө иштерибиз жүрүп, кан алып лабораторияга текшерүү үчүн жиберип келебиз. Райондо 12976 бодомал, 68300 кой бар. Ветеринардык тармакта адистердин 70% кары адистер. Акыркы 2 жылдан бери жаштардын бул тармакка кызыгуусу көбөйүп жатканы дагы сүйүндүрөт, деди ал. Булак турмуш KG.